Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Талас Бакай Ата райондору жана Талас шаары боюнча кызматкерлери Бакай Ата районундагы жеке ишкерлер менен жолугушту. Анда жаңы күчүнө кирген мыйзамдар ишкерлердин ишмердүүлүгү үчүн мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеңири маалымат берилди. Ошондой эле ишкерлердин мыйзамсыз текшерүүлөргө жол берилбей тургандыгын, Талас облусунун Бакай Ата, Талас райондору жана Талас шаары боюнча экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын өкүлдөрү билдиришти. Мыйзамсыз текшерүү боюнча бизге кайрылуңуздарды. Анткени биз күч органы болгондон кийин силовой структуралардын ошо мыйзамсыз текшерүүлөрүн биз көзөмөлгө алабыз. Жеке ишкерлерди сиздер билесиздер, бүгүнкү күндө только Финполиция гана текшерет. Бөлөк органдардын баарынан аз алып салган. Жаңы мыйзамдарда жеке ишкерчилик жүргүзгөн жарандарыбызга бир кыйла ыңгайлуу шарттар каралган. Белгилей кетсек, ишкердүүлүк менен алектенген жарандарыбызды санитардык эпидемиологиялык борборунан, салык кызматынан жана башка бир катар көзөмөл кызматтарынан мыйзамсыз текшерүүлөргө жол берилбейт. Ар бир жаран өзүнүн жазган арызы тууралуу, кайрылуусу тууралуу толук маалымат алып турсун депчи. Мурунку 2019 жылга чейинкидей эмес, анда баягы арыз чыштаса кимде ким тергеп атканын, ким карап атканын, арызы кайсыл стадияга, кайсыл немеге келгенин эч ким билчү эмес да. Азыркы убакта баары баягы жөнөкөйлөштүрүлүп, кайрылган адамдын, жарандын же бир мекеменин болсо толук маалымат алып турат да, сотко чейинки процесстечи. Эң негизгиси ишкерлер мыйзамдуу ишкердүүлүктүн алкагында өз убагында патент, соцфондду, салык төлөмдөрүн жүргүзүүсү зарыл. Эгерде документ жагынан баары так туура болсо, анда мыйзамсыз текшерүүлөргө жол берилбейт. Патенттин сурогун өткөрбөңүздөр, убагында салык төлөп турсаңыздар эле болду. Сиздерден бизден суран арыз ошол. Только мыйзам чегинде иш алып барыңыздар болду. Ашыкча текшерүүлөр болбойт. Мурда билесиздер, ар бир служба барып текшерүүдө мынакей жеке ишкерлерди жүдөтүп, ошонун негизинде мынакей ушул токтомдор кабыл алынып атат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын Талас Бакай Ата райондору жана Талас шаары боюнча кызматкерлери тарабынан мындай түшүндүрүү иш-чаралары мындан арада жүргүзүлүп турмакчы. Жеке ишкерлердин укугун коргоо фискалдык органдардын жана күч органдары, биз Финполициядан булардын укуктарын колдоо, текшерүүнүн кандай убакта текшерүү жүргүзүлөт, текшерүү учурунда кандай иш кагаздары болуш керек, жолдомо кагаптары, предписаниялар, ошолор боюнча биз толук маалымат бергенге аракет кылдык. Мындай жыйындарды буга чейин да өткүзүп келгенбиз, мындан кийин да өткүзөбүз, Кудай буйрса. Анан бизде негизи мыйзамсыз текшерүү боюнча бизге пока андай арыз кайрылуу түшө элек. Анын себеби да биз бат-баттан ошо профилактика иштерин жүргүзүүдөн деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ошо интернет массалык маалымат каражаттарынан берип турабыз. Мыйзамсыз ишкерлик жүргүзсө, эгер бизге кайрылсаңыздар деп. Жеке ишкерлер жаңы күчүнө кирген мыйзамдар ишкерлерге түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары байма-бай өткөрүлүп турса дешет. Аптека дарканам бар. 2000 жыл иштеп баштаганбыз. Ал кезде чындыгында өтө көп кыйынчылыктар болду. Эчтен кирип келип текшерип, же азыртылгандай предписаниясы жок. Анан аябай жүдө кыйналдык чындыгында. Анан эми Кудайга шүгүр, бул президентке ыраазыбыз. Ушундай жеке ишкерлер үчүн жакшы мыйзамдарды чыгарып, жакшы жеңилдик болуп калды. Иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, иштер жакшы. Эгерде мыйзам бузуучулук боюнча арыздар түшсө, ал электрондук маалыматтык системанын бирдиктүү реестрине катталып, мунун өзү онлайн тартибинде чөнтөк телефондон жеке ишкерлердин байкоосунда болот. Гүлжамал Багышбекова, Бакберди Ашубеков, Бакай Ата району.